Kança getirdim kata, barın birde geçirdin ata. Ağlamday genen, yüreğim menen, bakıt dilep beresin bata. Nalan sayın oygo batamın, hazır mintip özüm atamın. Baktığımın çındavan keni, balasımın sende atanın. Tırımdan tarıkkan, echkim anı öçür alбай tarıkkan. Kırgız dili olmasa Rusça olur. Kırgız dilini öksütüp köp kordaman, alısına bir uyanıp koyuған. Андайлардын аттыргыс болсо да, эч убакта өзү кыргыз болбогон. Жумгал районунда орто мектептердин биринде эл агартуунун атиличиниге Советтик коммунисттик партиянын мүчөсү, Нарын облусунун ардактуу атоолу Исагалы Айдаралиевдин жаркын элесине арналган окуу классы ачылды. Чаек айылындагы Таттыбек Турсунбаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабияты классы заман талабына ылайык жасалгаланып, балдарды окутууга керектүү жабдуулар менен толукталды. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн билим берүүгө арнаган Исагалы Айдаралиевди бул күнү жакындары, уул кыздары, саналаштары эскерип, анын урматына арналып ачылган классты келечек муунга арнап, жакшы тилектерин ыроолошту. Исагалы Айдаралиев 1932 жылы Жумгал районунун Жаңы Арак айылында жарык дүйнөгө келген. 3 айында атасынан, 8 жашында энесинен айрылып, таята тайенесинин колунда чоңойгон. Улуу ата мекендик согуш жылдарында Базар Туру колхозунда түрдүү оор жумуштарда иштеп, 1949 жылы Чаек орто мектебинин 10 классын алтын медал менен аяктап, андан соң Фрунзе шаарындагы педагогикалык институттун тарых факультетин 1953 жылы бүтүргөн. Ошол эле жылы Нарын шаарындагы мугалимдер институтунда окутуучу болуп иштеп, 1954-1966 жылдары Жумгал районунун Жаңы Арак, Тогуз-Тороо районунда, Актала районунда орто мектептерде мектеп директору жана райондук эл агартуу бөлүмүнүн башчысы кызматтарын аркалаган. 1966-1971 жылдары партиянын Жумгал райондук комитетинин партиялык уюштуруу бөлүмүнүн башчысы, 1941-82 жылдары коммунисттик партиянын Нарын облустук комитетинин үгүт пропаганда бөлүмүнүн башчысы болуп жемиштүү эмгектенген. 82-86 жылдары Жумгал райондук эл депутаттар кеңешинин агартуу комитетинин төрагасы болуп иштеп, 86-93 жылдары Жумгал Мөмө жемиш совхозунда директор кызматын аркалаган. Ошондой эле 1971-88 жылдары аралыгында коммунисттик партиянын Нарын облустук комитетинин мүчөсү жана Нарын облустук кеңешинин 13-14 чакырылышында 7 жолу депутат болуп шайланган. 93 жылы өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн республикалык маанидеги пенсияга чыккан. Эмгектери жанагы коомдогу салымы үчүн ардак белгиси ордени, СССРдин 5 медалы, 2 жолу Кыргыз СССРинин жогорку советинин ардак грамотасы, Жуков медалынын ээси, эл агартуунун мыктысы төш белгиси, Монгол эл республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Ошондой эле Кыргыз республикасынын улуттук коопсуздук органдарынын майору, Нарын облусунун жана Актала районунун ардактуу атуулу болгон. Исагалы Айдаралиев 2005 жылы 73 жашында бул дүйнөдөн кош айтышкан.